Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Kudayım meni kıjalatçılıktan sakta dep. Çöntöңдө bir tiyin жок bolsa dagычы, kıjalat bolbay жашаган эң бактылуу, kıjalatsыз жашаган. Жүрөгүң эркиң, барсаң ментип туруп уйкуң келдиби, диванга жатып уктап калдың. Диваның жок болсо жерге жатып уктап калдыңбы? Кыжалатсыздык жашоо. Экинчи, хазан, бул эмне кайгы жок жашоо. Бөөдө кайгыдан Кудай сактасын. Кайгы, Кудай чыныгы кайгы берип койсочу, бул капкара чачтарың 2 айда карат, урматтуу бир тууган. Монтип мөлтүрөгөн беттериң 2 айда тырышып калат. Кудай пайгамбарыбыз бекер кылбайт. Аллахумма инни а'удhu bika minal hammi wal hazan. Кудайым мени кыжалатчылыктан, meni kaygı batkандан sakta. Minal acizi wal kasal. Meni alsız bolgondan sakta деген пайгамбар. Alsız bolboylu bir tuğanlar. Alsız bolboylu, ibadatta alsız bolup kalbaylı. Үйдө ушинти алсыз болуп, намазды качып үйдө окуп, койчу деп минте бербейли. Алдуу бололу, астыга мечитке баралы. Сооптуу иште да алдуу болгонго аракет кылалы. Чуркайлы, адамдарга кызмат кылалы, ата-энеге кызмат кылалы. Барып жетим жесирдин колунан алалы, бирөөгө колунан келсе жардам берели. Алсыз болуп калбайлы деп Алла Тааладан тилейли. Минал касал дейт, көрдүңүздөр. Жалкоо болгондон сакта деп. Пайгамбарыбыз жалкоолукту ушундай жаман көргөн. Жалкоолукту адам кылып тирилтип туруп, кимди жаман көрөсүң десе эң биринчи Мухаммедти деп айтат эле дейт да. Көрдүңүздөр. Андан кийин сараң болгондон, урматтуу бир туугандар, алымдарыбыз сараң кишилердин үйүнөн тамак ичпей келет. Сараң кишинин үйүнөн тамак иче берсең, жүрөгү кысылып, ушинтип туруп берген эме сага оор алып келет дейт. Ошон үчүн эч убакытта сараң болбойлу, көрдүңүздөр. Минаддайни ва кахрир rijal. Карызга баткандан сакта деген. Карызга баткандан. Бардыгыбыз ушул дуаларды көп кылалы. Карызга батпайлы. Карыз деген кайгы, көрдүңүздөр. Карыз түнү уйку бербейт. Күндүз адамды карытат экен карызга батканчы. Карызга батпайлы. Ва кахрир rijal. Урматтуу бир туугандар, адамдын арыстында эзилгенден сакта деп. Кандай болбой силесиң Кудай билет. Жала жабылып мүмкүн түрмөгө түшүп каласыңбы? Же болбосо бирөөнүн көзүн карап каласыңбы? Же бирөөгө зависимий болуп дайыма ушинтип каласыңбы? Бирөөсүз же болбосо дин соолугуң кетип төшөктө бирөөнү туалетке алып барып мени алып келип тур деп адамдын астында эзилесиңби? Кудай билет кандай тур экенин. Бирок адамдын астында эзилтпей Аллах. Мени ушундай бир жаман капастардан сакта, адамдардын колуна барып туруп түшүп ошондон үмүт кылгандан сакта, оору болуп туруп төшөктө жатып, оозума тамак салып койчу, туалетке алып барып койчу дегенден сакта деп, ошондой нерселерди жүрөгүбүз менен кылалы. Урматтуу бир туугандар, баардыгыңарга бактылуулук болсун.